Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Assalamu alaikum, амансыздарбы кыргызстандыктар. Менин аты жөнүм Жыргал Чоёнов. Мен сиздер менен ушундай бир өтө көйгөйлүү маселени бөлүшөйүн деп чечтим. Ал маселе азыркы биздин балдарыбыз, ушу кичинекей балдардын ушул телефон менен алек болуп аткан көйгөйлүү бир проблеманы айтайын деп чечтим. Мен кечегиде көз доктурга атамды алып бардым. Атамды алып барып көзүн көрсөтөйүн деп алып барып көрсөтүп атсам, мен бир тааныш балам өзүнүн 4-класста экен же 5-класста окуган кызын алып келип көрсөтүп калды. Анан мен сурадым, эмне болду десем, кызым дейт, шу телефон көрүп ойной берип дейт, көзүнүн зрениясы, жанагы нуру азайып кетиптир, мындайча айтканда. Анан врачтар да айтат, безил дейт врачтарчы. Ушу балдарга телефонуңарды бербегиле, көрсөтпөгүлө, зыян депчи. Биз болсо эмне кылабыз? Балдарыбыздын көңүлүнө карап телефонду беребиз. Бирок ошол бала дейт, 25 жашка чейин барып очки тагып калат экен. 25 жашка барганга чейин очки тагып калат экен ошол балдарчы. Неге? Себеп бул көздүн нуру бара аккумуляторго окшоп кадимкидей нурун жоготот экен. 40 жашка чейин кадимкидей луповой очки, өтө баягындай, түшүндүңөр да, луповой очки менен тагып ошондо дагы зорго көрөт экен. 40 жаштан бир аз өткөндөн кийин абсолютно көз көрбөй калыш, бул толук мүмкүн, ушундай болот экен. Эми биздин келечегибиз болгон балдарыбыз, сиздин балаңыз, сиздин кызыңыз, ушу өзүңүздөр проблеманы ашырып, баланын көңүлүнө карап, ушул телефонду бергендин максатынан ушундай болуп, көп жаш балдар көз доктурда азыркы учурда өтө көп катталып атыптыр. Ошондуктан урматтуу туугандар, келиңиздер. Баланын көңүлүн карабастан, баланын ден соолугуна карайлы дагы, телефонду мүмкүн болсо бербей эле коелу. Ушул видеону бөлүшүп коюңуздар.